Кыргызстандын эгемен мамлекет болушуна, демократия орноп сөз эркиндигинин өсүшүнө аракет кылган өрнөктүү инсандардын бири Тынчтыкбек Чоротегин. Замандаштары аны белгилүү тарыхчы, көрүнүктүү журналист, эркин изилдөөчү, публицист, көп кырдуу инсан, коомдук ишмер жана мыкты адам катары терең баалап урматташат. Орто кылымдын мезгилине чейин 12-13 кылымга чейинки мезгилди изилдеген серик окумушту да. Азыркы тарыхчылардын баардыгы тең эле совет мезгилин изилдейт, ашып кетсе 19 кылымга барат, же болбосо бизге азыркы мезгилдеги тиги көз карандылык эместил изилдейт. Ал эми орто кылымга аз барышат да. Мына ушуну араб тили менен жана башка археологиялык изилдөөлөрдө табылгаларга терең таянган, ошо булактарды пайдаланган терең окумуштуулардын бири. Адилеттүүлүк үчүн, акыйкаттуулук үчүн, эркиндик үчүн, адамдын укугунун сакталышы үчүн аябай күрөшүп келаткан адам катары деп билем. Анын жазган эмгектеринде дагы ошол демократиялык негизги принциптерди сакталышына өтө чоң көңүл бурат. Тынчтыкбек Чоротегиндин чоң бир эмеси, мындай багыты бул Кыргызстандагы сөз эркиндигин өстүрүүгө, басма сөз эркиндигин өнүктүрүүгө чоң салым кошту. Унутулуп калган кайсы бир деңгээлде биз улут катары сиңире албай аткан орто кылымдагы улуу адамдарды, Махмуд Кашкари, Жусуп Баласагын жана башка ишмерлерди ушул кыргыз коомчулугуна таанытты. Совет заманында ананда коммунисттик көзөмөл идеологиялык көзөмөл турган шартта ал ушул сөз эркиндиги үчүн күрөшүп, кийин Азаттыкта, BBC-де иштеди. Азыр дагы сөз эркиндиги кандай деңгээлде, кайсы нукта өнүгүш керек деген деңгээлде дагы да болсо активдүү иш алып барып жатат. Тажрыйбалуу кесипкөй инсанды куттуктап Борбор Азиянын Казакстан, Өзбекстан сыяктуу өлкөлөрдөн атактуу окумуштуу илимпоздор келишкен. Кыргыз тарых коомунун жетекчиси, Кыргыз Республикасынын 3-чү даражадагы Манас орденинин ээси Тынчтыкбек Чоротегинге Кыргызстандын 7 дубанындагы жогорку окуу жайлардын жетекчилери, тарыхчылары тарабынан жылуу сөздөр айтылды. Ал ишин Аларабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана нарындагы жогорку окуу жайдын ардактуу профессору болду. Мен кесиптештериме, замандаштарыма ушунчалык терең ыраазымын. Анан эң башкысы биздин элибиз, ошо Кыргызстандын өзү, Кыргызстандын эгемендикти сүйгөн эли дал ушул бактылуу бир учурду баштан өткөргөнүбүзгө түздөн түз булак болуп саналат деп айтам. Эркин ой жүгүрткөн чыгармачыл кишилерге жаңы мейкиндик түзүп берди да. Мына ошол мейкиндикке ырахаттанып, ошол шартта иштеп жаткан миңдеген калемгерлердин бири менмин. Ошон үчүн мен ушунчалык ушул тагдырыма ыраазымын. Тарыхчы, түрколог, тилчи окумуштуулар катышкан кыргыз таануу маселелери байыркы доордон азыркы мезгилге чейин аттуу эл аралык илимий тажрыйбалык жыйында Тынчтыкбек Чоротегиндин Борбордук Азия тарыхы, кыргыз тарыхы, чыгыш таануу көйгөйлөрүн изилдөөгө кошкон салымы, илимий жамааттык изилдөөлөрү, Кыргызстандагы соңку 30 жылдагы демократиялык жүрүмгө жигердүү катышуусу, Азаттык менен BBC-деги журналисттик ишмердиги тууралуу кеңири сөз болду. Ошондой эле чыгыш таануу, түркология жана кыргыз таануу көйгөйлөрүн мындан ары да биргелешип иликтөө чакырыгы камтылган резолюция кабыл алынды. Кыял Шаршеева, Сентур Абыкеев, Ала Тоо 24.